Талас облусунун тургундары тазалык күнүнө карата уюштурулган республикалык деңгээлдеги ишембиликке активдүү катышты. Мамлекеттик муниципалдык кызматтарда билим берүү жана башка мекеме уюмдарда иштегендердин баары бүгүн талас токоюн жана жол бойлорун таштандылардан арылтышты. Ишембиликке кайдыгер карабаган тургундар да кошулуп жардам беришти. Мен ошо жалпы элге кайрылып кетерим да. Негизи биз үйдө тазалыкты жакшы көрөбүз да. Үйдө эле ошол таштандынын баарын чогултуп тазалайбыз да, анан эмне үчүн ушул жол жээктерге, токойлорго алып келип таштайбыз да. Биринчи адамдын өзүнүн жүрөгүндө, анан көкүрөгүндө мындай сезим болуш керек да. Мен үйүмдүн таза болушун каалайм. Ошол үйдөгү мусорду эмне үчүн чыгарып барып көчөгө ташташым керек? Биз көрбөй жатабыз адамдар бирибизди, бирок Аллах Таала баарыбызды көрүп турат да. Ошон үчүн тазалыкка бардыгын үндөйт элем. Облус бийлиги уюштурган ишембиликке жер үй кенин иштеткен Альянс Алтын демөөрчү болду. Компания таштанды чыгарганга кап, колгап, техникаларга күйүүчү май жана кызматкерлерге суу алып берди. Биздин компаниядагы ушу тазалыкка абдан чоң көңүл бурат. Себеби дегенде ушу тазалыкты биз экологияны сактап калып, биздин кийинки муундарга өткөзүп бериш биздин милдет деп эсептейбиз. Ошондой эле Альянс Алтын компаниясы ушундай тазалык күндөрүнө демөөрчү катары колдоо көрсөтүп жүрөт. Бул ишембилик улуттук тазалык күнү деп президентибиз тарабынан атайын жарлык менен бекитилген чоң маселе бул жарлык. Ушул иш-чаранын алкагында биздин райондон дагы жалпы мекеме уюм ишканалардан 2,5 миңден ашык кызматкерлер чыкты. Андан сырткары мына жергиликтүү биздин Альянс ишканасына дагы, Жер үй Алтын ишканасына да чоң ыраазычылык билдирем. Баягы колдон келишинче кол каптарды, баягындай мусор ташуучу каптарды, күйүүчү майлардан жардам беришти. Ыраазычылык билдирем. Ошо ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүздүн алдын тазалыгын сактасак эле, биздин жерибиз, жашап аткан жерибиз таза, таптаза эле болуп калат. Ишембиликти өткөрүүгө көмөктөшүү демилгеси мындан 2 ай мурун Альянс Алтын компаниясы уюштурган экология темасындагы тегерек столдо көтөрүлгөн. Ошол жерге чогулган облус активи, мекеме уюмдардын жетекчилери талас токоюн жол четин чогуу тазалап, иретке келтирүүнү сунуш кылышкан. Компания болсо уюштуруу жагына көмөктөшүүнү убадалаган. Ошондогу максаттар бүгүн президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен биргеликте ишке ашты. Альянс Алтын компаниясы 2024 апрель айында экологиялык диалог келечекке көз караш деген темадагы семинар өткөзгөн. Бул семинарда Талас облусунун мекеме уюмдарынын адистери катышкан. Семинар абдан талкуу, абдан кызыктуу өтүп, жыйынтыгында ушу Талас облусунда бир чоң субботник өткөзөлү деген сунуш берген да. Альянс Алтын компаниясы ошо сунуштун негизинде бүгүнкү күндө Талас облустук өкүлчүлүгү өткөзүп аткан субботникте демөөрчү катары 210 миң сом каражат бөлдү. Бул каражаттар таштандыларды чогултуу үчүн каптар жана кол каптар, ошондой эле таштандыларды чыгарып кетүү үчүн техникага күйүүчү майларды берди. Белгилей кетсек, компания өткөн жылы да масштабдуу ишембиликке демөөрчү болгон.